Assalamu alaikum. Машина KG каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. 11 август 2024 жыл Ош шаарында Жапалакуноо базарындабыз. Бул видеодо ошол мала литрашкалар жана дэу лашеттилерди көрсөтө кетебиз. Чоң биргеликте көрүңүздөр. Башынан аягына чейин бул видеобузду. Гетсти канча деп атасыңар? 450 миң сом кеми бар. 2004 1.4 коробка автомат. Электрогүзгүлөр, 4 айнектен электрогүзгүлөр отуруштардын жылытуусу бар, кондиционер бар. Комплектация жакшы. Так, могу лашеттин сурайлычы. Болду, тартабыз. Лашетти канча болуп атат? 420 миң сом, 2007 1.6 механика, таки универсал. Анан Jazz, Honda Jazz канча деп атасыңар? 600 миң сом, 2004 1.4 коробка, ошол вариатор. 556 69 99 56 номеринде. Мында Jazz молдингтер бар экен. Машина KG каналы. Мультироль. Бал. Так, бул жерде Spark турат, шуну көрсөтөйүн. Chevrolet Spark 2 2016. Канча деп атасыңар баасын? Баасы 590 миң сом. Ушундай. Так. Гетс баасы жазылып атыр. Ушул Гетс сурап көрөлчү. Гетс канча деп атасыңар? Силерденби? Бизден. Канча болду? 350 деп атабыз. 350 миң сом. Гетс рестайлинг 2007 1.4. Пандер. Отуруштардын жылытуусу, комплектация жакшы. Электрогүзгүлөр. Бардык электроникасы иштейт дейт. Так. Бул да силерден эмеспи? Бул канча болду? 460 миң бул Гетс. Электропакет, все идеально, все свой, родной. Краска жеген эмес. Отуруштардын жылытуусу бар бунда да. Бул да комплектациясы жакшы. Партроник да бар экен да? Иштейби? Иштейт экен, жакшы. Ол Гетс да сурайлычы. Канча деп атасыңар? 420 миң сом. Бул дагы комплектация жакшы экен, фотография бар экен, а? Болду. Эвополиктерде ушундай Гетс. Ушул лашетти баа болуп атат окшойт, а? Лашетти баа болуп атабы? Жакшы. Сатарман канча деп атат биринчи? 420. Аларман канчага чейин көтөрдү? 350 миңге, жакшы. Мына ушундай лашет экен, азыр бир эм көрсөтүп болду. Европа? Жакшы. 2006 1.6. 2010 бу? 2010 экен. Жакшы. Не болду? Болду уже, Барбар ака? Болду элекпи? Азыр эле? Араки. Азыр эле калыптыр. Өпкө жүрөгүн мага деп. Жакшы. Jazz канча деп атасыңар? Жаз канча деп? 2008. Жазды канча деп атасыңар, брат? 750 миң. Коробка механика 2008 1.4. Бул дагы Jazz молдингтери бар экен.
Жақсы. Сонuna деген Toyota Corolla. Görünüşü yaxşı, 2003 1.6. Laseti qancha bo'lib o'tadi? 480 ming so'm. Benzin gaz 2008 1.6 mexanika. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлары жакшы болду. Хром ручкалар экен. Газдын датчиги. Бир аймактуу климат, мультироль, роль заводской кара кожа. Лашетинди канча деп атасыңар? 420 миң. Эки миң сегиз 1.6. Get satılmadı o taksir? Qanchaga ketdi? 393 mingga. 393 mingga. Жақсы. Жылы qancha ekan? 2004 ele. 2004. Жақсы. Nasib qilsin. 393 ming so'm ekan. Satılып тұр. Sizlar qancha deb otasыңар? 420 ming so'm. Kemi var dey. 2010 1.4 Get restyling. Matiz уналарына алмашу жолдору бар дейт, үстүк акчасын алуу менен деп атат. Монитор бар, мультироль. Мультиси бар экен, жакшы. Камера дагы бар дейт. Hyundai Getz 2006 кыймылдаткычын көлөмү 1.1. Канча деп атасыңар? 400 ming so'm. Коробка механика ekan, ha? Жақсы. Restyling ekan. Так, анан жүрөр эле. Так, Kia Morning'тер турат бул жакта. Morning 2023 ekan. Кыймылдаткыч көлөмү 1 куб. Айтмакчы, Kia Morning'тер билесиздер, 2023 жылдын акырында уже башка муунга өзгөргөн, дизайн өзгөргөн. Интерьери деле кичине бир аз өзгөргөн, бирок азыркыдай эле, бирок сырткы көрүнүшү башкача. Так. Анан бир аз жүрсөк бул жака, бул жака карап. Спаркты тартпадык. Ошо эле Спарк бар экен. Жол чыйын ичинде жүрүү радары бар, корейский видео регистраторы, алды аркасынан сонарлар. Канча деп атасыңар? Жок, баасын эле айтып коеюн. Баасы 670 миң. Премьербы же ЛТЗбы? Так, бул ЛТЗ окшойт, а? Премьер экен. Комплектация бирок жакшы. Мынаки автофарлар, автостоп, айдоочунун жардамчысы, жол чыйын ичинде жүрүү, антизанос бар. Ошол эле ылдамдык чектөө, жана система предотвращения столкновений функциясы, рулдун жылытуусу, добуш менен башкаруу, старт, стоп, монитор,
Климатта эмес экен, кондиционер экен ошо. Алдын отуруштардын жылытуусу бар, айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи бар. Пробег канча болуп калган? 102 000 километр. Баасын канча дедиң эле? 670 000 сом. Бир аз кеми бар дейт. Жакшы. Гец канча болду? Сатылды. Жоқ, сатылды. Сатылбайт. Сатылбай турган болуп калды. Базарга чыкпай болду. Болду. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Каналыбыздын ар бир видеосун көрүп атканда лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар.